Орусияда 21 жаштагы пакистандык жигит кармалды. Ал өзүнүн зарасын төөнүн зарасы деп алдап, маркетплейстер аркылуу дүйнө жүзүндө сатып жүргөн. Анын товарлары Өзбекстан жана Кыргызстанга да тараган. Интернет колдонуучулар бул жаңылыктарды активдүү бөлүшүп, кызуу талкууга алышты. Келгиле, бул маалыматтын чын төгүнүн текшерип көрөлү. Дароо эле Google аркылуу ал адамдын сүрөтүн издеп көрдүк. Жыйынтык көрсөткөндөй, 2015 жылы Сауд Арабиянын Жидда шаарында пакистандык жаран кармалды деген маалымат чыккан. Тинтүү учурунда анын үйүнөн оңдогон бөтөлкө алынып, экспертизага жөнөтүлгөнү айтылат. Жыйынтыгында төөнүн зарасы деп сатылган товарлар адамдыкы экени аныкталган. Төөнүн зарасынын ордуна адамдын зарасы сатылып жатат деген дооматтардан улам санитардык инспекторлор дагы бир дүкөндө тинтүү жүргүзүшкөн. Анда 70ке жакын бөтөлкө алынып, экспертизага жөнөтүлгөнү айтылат. Бирок иш эмне менен бүткөнү белгисиз. Башкача айтканда, пакистандык жаран өзүнүн зарасын төөнүкү деп сатып жүргөнү аныкталган факты. Бирок ал 10 жыл мурда Сауд Арабиясында болгон окуя. Ачык булактагы маалыматтарга караганда, кээ бир араб өлкөлөрүндө төөнүн сүтү менен зара кошулмасы элдик медицинада колдонулат. Аны рак илдети менен ооругандар ичишкени айтылып жүрөт. Эгерде сизге бул видео кызык болсо, лайк басып пикир калтырып коюңуз жана бөлүшкөндү унутпаңыз.